Дагы ушундай сууларыбыз бар. Бул жүрөк оорулардан баштап кан тамыр, организмди чыңаган бардыгына жарай турган бул пчелиный огневка деген суубуз бар. Бул кыргызчасы от көпөлөгү да, мындайча айтканда. Ошол организмде кан тамырда туруп калган нерсенин баарын организмден чыгарып, акырындык менен көп обострение бербейт. Ошон үчүн муну жүрөк ооругандарга атайын чыгарылган суу да. Бул ошо балчы электе болот да бул. Мунун ичилүү тартиби башындагы крышкасы менен же болбосо бир чоң кашык менен 3 мал ичет, ач карын. Кадимкидей өпкөдөн да тазалайт да, сразу мурунду ачат. Буларга өтөт да, болбосо биринчи сууну иче албай аткан апалар бар эмеспи, ошолорго ошондой кылып жүрөк кан тамырды оңдоп туруп анан биринчи сууга ичиле турган, эң башында ичиле турган суулар да, өпкөгө да жардам бере турчу суу. Ушул мүрөк суунун башын баштайыр, эгер жүрөк ооруса ушундан ичип кан тамырды бир тазалап алып туруп анан мүрөк сууну баштай баштайт да, кыскасы.